Саламатсызбы, урматтуу Наждак телеканалынын көрүүчүлөрү, урматтуу Наждак телеканалынын катталуучулары, сиздер менен кайрадан мен Болот Абдыжапаров. Ал эми бүгүн түз эфирде бизде байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мырза. Шайлообек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Шайлообек мырза, алгачкы эле суроосунда бүгүнкү Жогорку Кеңештеги болгон кичине анча-мынча окуя тууралуу сурасак, Дастан Бекешев экөөңөр айтышып кеттиңер, талашыпчы. Эмне тууралуу болду негизи маселе, ошо тууралуу айтып кетсеңиз, эмнеден улам катуу сөздөр айтылды? Рахмат, бул Жогорку Кеңеште катарда болуп турган эле иш процесстердин бири. Дастан Бекешев бул жерде баягы бүгүнкү жаңы келген өкмөттүн курамынан биз суроолорду берип, кышка даярдык боюнча, алкы пландар боюнча сурап атабыз. Ал инсан биз жөнүндө сөз кошуп атат. Анан Камчыбек Ташкеевди Райымбек Матраимов менен чогуу батада тойдо отурбашым керек. Ал жаштарга үлгү болбойт деген оюн айтып атат. Мен Дастан Далабаевичке айтып атам. Биз кыргыздар, кыргыздын салтында, дининде бата болгон жерге барышыбыз керек. Той болгон жерге барып, туугандар менен катташыш керек деп. Ошондой эле ал киши мына батыштын саясатын колдоп, убагында мына эки бийликти тең колдоп жүрүп, ушул митингтерге чыгып, сүрөттөрдү көтөрүп, мына бүгүнкү күндө Дордой базарында соода талкаланды. Кытайдан келген жүктөрдүн баары тосулган. Мына ушул боюнча ага каршы пикирди айттык. Эмне ошо Дастан Бекешев күнөөлүү дейсизби азыркы кырдаалга? Эми Дастан Бекешев бүгүн батышчылдардын парламенттеги өкүлү болуп атат. Жана Райымбек Матраимовду далилсиз каралап жатат парламенттен. Биз ошого бир эле Райымбек Матраимов эмес, Кыргызстандагы бардык патриот чыган бизнесмендерди каралап, бүгүнкү күндөгү кымбатчылыктын келишине, Дордой базарынын жабылышына себепчи болуп, бүгүн соода жабылып, через Казакстан бардыгы кыйналып отурушат. Ошондой эле ал бүгүн депутат болгондон кийин далил менен сүйлөш керек болчу. Бирөөнү кандайдыр бир нерсеге айыптап аткан. Жана биз депутатпызбы, Райымбек Матраимов болобу, Камчы Ташиев болобу, ким болсун, ал кишиден сурап отурбайт, тойлорго барганда жана баталарга барганда. Анан неме боюнча сурайын, бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйында сиз тууралуу да, сиздин дарегиңизге да акыркы күндөр бир топ сын пикирлер айтылып атат. Акыркы күндөр такыр эле мында кнопка баскыч болуп кетти. Эмнеге кнопкаларды көп басып атат, элдин атынан добуш берип атат деп сизде сүрөтүңүз чыгып атат интернетке. Биздин парламентте акыркы 5 айдан бери жумушка келбеген депутаттар бар. Биринчиден, экинчиден биз бүгүн мыйзамдарды бизге доверенность берген кесиптешибиздин атынан мен бир кнопка басып, себеби ал жазга чейин калып кете турган мыйзам. Биз аны кече колдоп бербегенде министрлер кабинети жазга чейин иштей албай турат эле. Ошондуктан ал өзүнү жаман сезип сыртка чыгып кеткен болсо, биз жаныбыздагыны келгенге чейин суранса басып турганга акыбыз бар. Экинчиден, биз ушул парламентке ар күн сайын келип иштеп жатабыз. Бир жылдап келбей жүргөндөргө караганда. Бул эми мына көрө албаган, ошол биз ар бир министрликтин мына чет өлкөдөн келип мамлекетти талкалаганга, улутту, салтты бузганга аракет кылган күчтөргө каршы иштеп аткан үчүн бул катардагы кара пиар деп эсептейм. Ал эми бүгүн ошо жаңы өкмөттүн курамын бекитип бердиңиздер, сиз депутат катары өкмөткө ичиңиз чыктыбы мындай? Ушул курам бир аз ынандырарлык курам менен келишти. Эми таптаза деп айтканга болбойт, бирок ишеним көрсөтсө болот. Себеби жигердүү, өз ишине профессионал министрлерди да көрө алдык. Эми убакыт көрсөтөт, бирок биз мындай элибиздин үмүтүн актаганга баш отуңар менен кирип иштешиңер керек деген
тапшырмаларды бердик, суроолорду бердик. Өкмөт жаңа министрлер кабинети элдин үмүтүн акташ керек. Президентибиз да келип сөз сүйлөп, ушул эл үмүтү боюнча оюн айтты. Негизи биз мамлекеттин өнүгүшү үчүн, улуттун келечеги үчүн, дин үчүн аракет кылып жатабыз. Ал эми батыштын саясатын колдогондор өздөрү иш кылбайт, кара пиар менен алектен отурушуп атат. Сиз бүгүн эмне маселени көтөрдүңүз өкмөткө? Кандай талаптарды койдуңуз? Банктардагы проценттин көбөйүп атканы, кредиттик союздар элди муунтуп атканы боюнча акыл бөлгүсүн бекишке айтты. Банкта процент аябай көп деп. Андан сырткары кымбатчылык эт, май, унду арзандатуу берүү боюнча, бензинди арзандатуу боюнча суроону берди. Арзандатыш керек. Сиз алган жообуңузга ынандыңызбы? Ынандыра жооп бере алдыбы өкмөт башчысы? Аракет кылабыз деп айтты. Мен ынанып канаттанган жокмун, бирок аракет кылабыз деди. Андан сырткары Тамгадагы спорт олимпиадалык база боюнча сурадым, аны бүтүрүп беребиз деди. Анан неме боюнча? Эми шайлоо боюнча мына Кудай буйрса бир айга 10-15 күндөн кийин шайлоо кампаниясы башталат. Сиз жогорку кеңешке кийинки шайлоого бара жатасыз да, Кудай буйрса барам. Кайсы округтан, кайсы партия менен ошо тууралуу маалымат берип койсоңуз эми. Агитация эмес, жана эле. Партиялар менен эмес, өзүбүздүн Кара Суу Ош Төлөкөн округунан аттанам. Документтеримди тапшырдым, Кудай буйрса ошо аманат менен барам, элге платформамды, программамды айтып элди аралайм. Ар бир үй, ар бир шайлоочу биздин агитаторубуз болуп, идеябызды колдойт деп ойлойм. Элге барып жолугабыз. Мо шайлоо бүткөндөн кийин дагы баягы былтыркыдай болгон бир нараазычылыктар болушу мүмкүн, эл көтөрүлүп кетиши мүмкүн деген дагы бир имиш божомолдор бар да. Бүгүн президент Садыр Нуркожоевич келип жогорку трибунада айтты. Эгер административдик ресурс колдонгон ким болсо, мен жумуштан алам жана алып эле койбой, мен жазалайм деп. Бүт палата кол чапты, административдик ресурс колдонулбайт. Сатып алуулар боюнча дагы ошондой катуу чаралар колдонулат. Бул жолу тандоону элге берилди. Эл өзүнүн жаккан, сүйгөн, ишенген адамды тандаганга мына мүмкүнчүлүк болду. Эми бар жеңилгендер да болот да, жеңилүү ызасын тарткандар болот. Алар ызаланып чыгышы мүмкүн. Же өлкөдөгү баягы кырдаалды курчутуу максатында дагы бир саясий күчтөр болот, андай күчтөр болот. Өлкөдөгү саясий кырдаалды курчутуучу күчтөр болот. Бирок негизинен кааласаң аднаманаттан, кааласаң партиядан, партиянын дагы ичинен фамилиядагы адамды тандап алыш боюнча чоң эркиндик берилди. Бул жолу эл өзүнүн чыныгы уул кыздарын тандап алыш керек деп эсептейм. Неме бул сиз ошондой баягы кырдаал болуп кетсе, курчуп кетсе кандай баягы чечимдер кабыл алыныш керек деп, кандай кадамдар болуш керек деп. Биринчиден андай кырдаал курчуганга азырынча мындай негиз жок. Бардык жактан көзөмөлгө алынат деп убадалар берилип атат. Анан борбордук шайлоо комиссиясынын баягы даректүү шайлоо боюнча программаларын даярдыгына да байланыштуу болот. Кайра суроо, сиздин жеке оюңуз депутат катары ушул улуттук коопсуздук комитетинин башчысы ошо кечээ эле ошо кылмыш жообуна тартылган адам менен бир тойдо отурган бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойсузбу? Эми биринчиден кылмыш жообуна тартылган адамды сот кылмышкер деп эч бир жерден чечим чыгара элек. Экинчиден бүгүн Кыргызстанда биз мындай айтышыбыз керек да, Кыргызстандын экономикасын, тести, музейди, жолду, Минтрансты, Минздравды бүт талкалаган адамдар бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартылдыбы же батыштын программасы менен гана кара пиарланган адамды биз кылмышкер экен деп ойлоп атабызбы? Ушуну толук мындай анализдеп чыгышыбыз керек. Балким ошол сиз айтып аткан Райымбек Матраимов Дастан Бекешевке караганда Кыргызга миллион эсе жакшылык кылып атат. Рахмат анда, Шайлообек мырза, ушундай бизге кеч болсо да чыгып ушундай оюңузду айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Биз дагы Наждак телеканалы ушундай маселелер боюнча сизге баягы чыгып чукул суроолорду берип турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр,
Бизде түз эфирде байланышта Жогорку Кеңеш депутаты Шайлообек Атазов мырза болду. Эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.